Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпүнөкөй оптимизация ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты. Эки тарап тең күнөөлүүбүз. Ырчы Кайрат Прембердиевдин жубайына унаа сүзүп кетти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Прембердиевдин жубайы кырсыктады. Бул тууралуу ырчынын жубайы Элия Прембердиева социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Айтымында бул тууралуу өзү кабардар кылууну туура көргөн. Эртеби кечпи баары бир ачыкка чыкмак. Мени унаа сүзүп кетти. Эки тарап тең күнөөлүүбүз. Айдоочу экинчи тилкеден, мен болсо уруксат берилбеген жерден өткөм. Кудай сактады. Учурда мен ооруканадамын. Шейшемби күнү операция жасалат. Бет сөөгүм талкаланган. Кырсык күтүлбөгөн жерден келет турбайбы деп жазылган билдирүүдө. Ал эми Кайрат мырза учурда жубайынын абалы туруктуу экенин билдирди. Булак Супер KG. Текебаев. Парламент өзүнүн кадырын, саясий легитимдүүлүгүн нөлгө төшүрдү. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышы реформалардын демилгечиси өзү болуп, конституциялык реформаны кеңири коомдук дискуссия аркылуу жүргүзсө, элдин колдоосуна татымак. Мындай пикирин 20 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан жарандык коомдун "Жарандар бийликтин узурпациясына каршы" деген чукул жыйынында сүйлөп жатып, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев билдирди. Ал парламенттин 6-чакырылышынын мөөнөтү узарганы саясий кризис учурунда мыйзамдаштыруучу жалгыз орган катары керек болгону менен шартталганын айтты. Ал Конституциянын жаңы долбоорун референдумга алып чыгуунун демилгечиси катары парламент сынга кабылып жатышына өкмөттүн, парламенттин, мамлекеттин жетекчилери себепкер экенин айтты. Ушул парламент стабилизатор жана легитимизатор болуп жатса, анын авторитетин сакташ керек эле. Пайдаланып туруп тарыхтын таштандысына ыргытып жибергидей кылбаш керек эле, деди ал. Мындай парламент биздин тарыхта болбоптур. Мүмкүн болгон оош кыйыштардын баары ушул парламенттин тушунда өтүп, булардын көзү ачыла тургандай болуптур. 2016 жылы Атамбаев референдум жолу менен жеке бийлигин бекемдеп, узурпация кылганын көрүштү, катышты, колдошту. Репрессия жолу менен жеке бийлигин күчөткөнүн көрүштү, унчукпай карап турушту. Жээнбеков 2020 жылы шайлоодо алдап, сатып алуу жолу менен парламентке ээлик кылып, жеке бийликти бекемдегенге аракет кылды. Жыйынтыгы эмне алып келгенин көрдү. Так ушул парламент. Акылына кирет десе, кечээ Жапаров президент болуп турганда өлкөнүн тагдырын радикалдуу өзгөртө турган мыйзамга көрбөй туруп кол коюп, референдум жарыялайбыз деп 3-чү жолу жасап жатат. Калган авторитетин жана саясий легитимдүүлүгүн нөлгө төшүрдү. Жогорку кеңештин 80 депутатынын колу менен 17 ноябрда талкууга чыгарылган жаңы долбоорго ылайык Кыргызстанда президенттик укуктары кеңейет, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Парламент депутаттарынын саны 90го чейин кыскартылат. Долбоордун өзүнүн автору тууралуу так маалымат тартыла элек. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болгондордун сын пикирине 19 ноябрда жооп берип, 2010 жылы кабыл алынган Конституция бир ооч адамдардын пайдасы үчүн гана кабыл алынган. 10 жылдагы тажрыйба жаңы баш мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгын көрсөттү деп айтты. Булак Азаттык KG. Садыр Жапаров ага каршы чыккан адамдын атын атоону чечти. Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу чоң интриганы баштап койду сыяктуу. Ал келе жаткан дүйшөмбү күнү эч ким билбеген сыр тууралуу ачык айта турганын билдирди. Баш мыйзамдын долбоору жалгыз гана Садыр Жапаровдуку. Ал диктатура орнотуп жатат деп өлүп талып маалымат таратып жаткан жүзү кара акмактарга айтарым дөмөгүчө. Бул баш мыйзамдын долбоору 2011 жылдан бери курултайчылар жана жалпы эл тарабынан сунушталып келе жатат. Буга чейинки бийликтер тоготпой келген. Биз анча-мынча кемчиликтерин толук тапкан элдин талкуусуна алып чыктык. Бул бир кишинин же бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам эмес. Жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам. Бул баш мыйзамга каршы чыгып жаткан ана башчынын чыныгы жүзүн келе жаткан биринчи күнү ачам деп жазды Садыр Жапаров. Булак Аргумент KG. Калмаматов. Жээнбековдун башкаруу эрежесин Жапаров Конституцияга киргизгени жатат. Парламенттин мурдагы депутаты президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Бактыбек Калмаматов сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун Марал радиосундагы маегинде кескин сындады. Эми бүгүн Жапаровдун бийлиги эмне деп жатат? Конституциядан тыш башкарсаң эл кууп жиберет экен. Мен Жээнбековдун башкарган абсолюттук хан эрежесин китепке эреже кылып алайын дейт. Бизде Конституцияда көрсөтүлгөн эрежеден тыш жашаш үчүн президенттер ар кандай жолдор менен бийликти узурпация кылып келди. Кагазда карасаң парламенттик
турмушта президенттик Акаевдин маалында, Бакиевдин маалында, Атамбаевдин маалында, Жээнбековдун маалында президенттик болду. Биздин эл парламенттик система жаман экенин кайдан билди? Андай системада жашап көрбөсө. Азыр эки тараптын тең айтып жатканы жалган. Мына ушул 2010-2016 жылы кабыл алынган баш мыйзамдан бийликти басып алсаң, узурпатор болсоң боло берет дегенди таап берсеңер сыйлык берем, деди экс-депутат. Калмаматов буга чейинки бардык бийлик баш мыйзамдан тыш башкаруу системасын орнотуп алганын айтып, кеп мыйзамда эмес, жеке саясатчылардын өзүндө экенин белгиледи. Буга чейин өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоорун сындап жаткандарга жооп берген. Ал Инстаграмдагы баракчасына бул диктатураны эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзамдын долбоору деген пикирин жазды. Бул баш мыйзамдын долбоору 2011 жылдан бери курултайчылар жана жалпы эл тарабынан сунушталып келе жатат. Буга чейинки бийликтер тоготпой келген. Биз анча-мынча кемчиликтерин толуктап гана элдин талкуусуна алып чыктык. Бул бир кишинин же бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам эмес, жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам. Бул баш мыйзамга каршы чыгып жаткан жана башчынын чыныгы жүзүн келе жаткан биринчи күнү ачам, деп жазды Жапаров. Жогорку кеңештин 80 депутатынын колу менен 17 ноябрда талкууга чыгарылган жаңы долбоорго ылайык Кыргызстанда президенттик укуктары кеңейет. Мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Парламент депутаттарынын саны 90го чейин кыскартылат. Бул долбоорду талкуулап иштеп чыгуу максатында 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүлүп, ушул эле күнү кеңешме ишин баштады. Булак Азаттык KG. Мадумаров кыргызстандыктарды супер президенттик башкарууга каршы турууга чакырды. Президенттикке талапкер катары арыз тапшырган Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Дахан Мадумаров баш мыйзамдын жаңы сунушталган долбоорун кескин сындаган кайрылуу таратты. Жазуу түрүндө анын кайрылуусу бийлик узурпациясына жок, элге каршы конституцияга жок, адам укуктарынын жана эркиндигинин бузулушуна жок деп башталат. Мадумаров өз кайрылуусунда 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин мөөнөтү 28 октябрда аяктаганын, бул парламент мыйзам долбоорун элге алып чыгууга укугу жок экенин белгилеп, 2021 жылдын 10 январында референдум дайындоого моралдык да, юридикалык да укугу жок экенин айтты. Саясатчы баш мыйзамдын долбоорун сунуш кылгандар бардык мыйзамдарды одоно бузуп жатканын белгилеген. Референдум жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 12 беренесиндеги 3-бөлүмүнө ылайык баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түшкөндөн 1 айдан эрте эмес 3 айдан кеч мөөнөттө депутаттардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынышы керек деп айтылат кайрылууда. Мадумаров 114 беренеге ылайык азыркы конституцияга өзгөртүү гана киргизүүгө мүмкүн экенин айтып, бул эреже улам жаңы келген бийликтин кайра-кайра баш мыйзамды өзгөртүшүнөн коргош үчүн киргизилгенин айтат. Баш мыйзам мамлекеттик системадагы бардык мыйзамдардын фундаменти экенин белгилеп, ал кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгына колдонулбашы керек экени айтылат. Партия лидери Садыр Жапаровдун 114 беренеге каршы айткан пикирине жооп берип, Конституциянын айынан эмес, коркок жана принципке турбаган депутаттар үчүн мурунку президенттер башаламан башкарууга барышканын жүйө кылган. Саясатчы баш мыйзамдын сунушталган жаңы долбоорунда бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарын теңме-тең бөлүштүрүү эмес, президенттин укуктарын абсолюттук кылып көбөйтүү сунушталып жатканын сындады. Муну менен катар президенттин эч кандай жоопкерчилиги каралбай калганын белгилеген. Ошондой эле жогорку кеңеш баш мыйзамды өзгөртүүдөгү мыйзам долбоорун бардык регламенттерди сактабастан коомдук талкууга алып чыкканына өзгөчө көңүл бурган. Ал Жапаровдун баш мыйзамдын долбоору боюнча сын айткан тараптарга кескин жооп берип жатканын, мамлекетти башкарам деп жаткан адамдан сапатына туура келбей турганын белгиледи. Мадумаров алар жөн гана сындабастан кеңешчи орган түзүүнү коомчулукта терең талкуулагандан кийин гана мыйзам долбоору жогорку кеңештин жаңы чакырылышына киргизилиши керек экенин сунуш кылып жатканын айтты. Партия лидери Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү менен жолукканын эске салып, анда уюм конституциялык реформаларды гендердик, улуттук кызыкчылык жана майыптардын кызыкчылыгын корголгон шартта колдоого аларын айтканын билдирди. Ал эми сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоорунда парламентке шайланууда пропорциалдык системадан баш тартуу бар экенин айтып, мында жогорудагы айтылган өкүлдөр эске алынбай калаарын билдирди. Мадумаров бул долбоордо президент бардык бийликти бир колго топтоп алат деп эсептейт. Саясатчы кыргызстандыктарды супер президенттик башкарууга каршы турууга чакырды.
Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болгондордун сын пикирине 19 ноябрда Facebook'тагы баракчасы аркылуу жооп берип, муну бут тосуу деп баалаган. Жапаров анда 2010 жылы кабыл алынган Конституция бир ууч адамдардын пайдасы үчүн гана кабыл алынган. 10 жылдагы тажрыйба жаңы мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгын көрсөттү деп белгилеген. Жогорку кеңештин 80 депутатынын колу менен 17 ноябрда талкууга чыгарылган жаңы долбоорго ылайык Кыргызстанда президенттин укуктары кеңейет. Мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Парламент депутаттарынын саны 90го чейин кыскартылат. Бул долбоор жарыяланары менен бир катар жарандык коом өкүлдөрүнүн, саясий ишмерлердин, укук коргоочулардын кескин сынына кабылды. Булак Азаттык KG.